Нурчасел Кадырбекова автокырсыкка кабылып ойгонгондон кийин мен өлүп калсам кызым эмне болмок деп аябай ыйлаганын айтат. Өзүмө келип баштаганда ушул видеону көргөм. Аябай ыйлагам. Мен өлүп калсам кызым эмне болмок деп. Бүт энелерге өмүр берсин. Бир да жан балаңызга эненин ордун баса албайт. Сиздей күйбөйт. Видео сентябрда кирген экен. Демек 3 ай дегенде өзүмө араң келип баштаган экенмин. Азыр ойгонум деп үмүт кылып, түшүмдө эле жүргөндөй болгом. Айтсаң кинодой эле. Душманыма да каалабайм мен өткөн күндөрдү. Шүгүр жашап жатканыма, ар бир таңда туруп жатканыма шүгүр кылам. Арадан канча ай өтсө да бүт нерседен корком. Дагы бир нерсе болуп кетсечи деп. Ошол күнү ким ойлоптур мындай кырсык болорун? Кырсык каш кабактын ортосунда деп бекеринен айтылбаса керек. Жашоону башка көз караш менен карап баштадым. Адамдарга өзүмө мамилем өзгөрдү. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ар бир мүнөттү баалаганды үйрөндүм. Мурда ойлонбогон, маани бербеген нерселерди көрүп баштадым. Демек бул да болсо мен үчүн сабак. Мейли азыр эмес, балким 3-4 айдан соң баары жаман түштө өтүп кетет баары. Жакшы нерседен үмүт кылуудан тажабаңыз дейт ырчайым. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Саламатсыздарбы кыргыз элим, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма мен абдан кубанычтамын. Кудай ушул күнгө буйруптур. Сөзсүз түрдө сиздердин дуаңыздар чоң таасирин берди. Өтө чоң ыраазычылыгымды айтам. Жалпы сиздерге чоң рахматымды айтам. Бүгін Аселяның туған күні екен да, бирок ошо барбай, мен эч жакка барбайм. Мен ушул жерде турган ата-апаларга барып, учурашып, өзүмдүн жардамымды берип кетти. Батаңызды берип коюңуз, кош болуп. Жакшы көрдүм мен түбөлүккө. Мен бактылуу. Салам алейкум достор. Бизде квартира даяр болду. Белектер, алтын, бытовой техника бүт бар, даяр болду. Турабы сен? Тура. Керек болсо бизде 5 апрелде стартка бардыгы даяр болду. 5 апрелдагы өзү дагы буюрса даяр болду. 5 апрелде биздин гиг старт алат. Андыктан эгерде сиз 100 000 подписчик каалайбыз, бизнести өнүктүрөбүз, Instagram аккаунтту гүлдөтөбүз дегендер болсо, анда дагы мүмкүнчүлүк бар. Келип биздин спонсорлордун катарына кошулсаңыздар болот. Турабы сен? Гүлбөт сен жакта серьезный болуп бар. Серьезный. Давай. Бүт маалыматты биз комментарийдин түбүндө таштап коебуз. Таштап коебуз? Жазып коебуз. Кечеге келген айымдардын 70% мени сыйлап келишти дейт Самара Каримованын жолдошу. 4 апрелде Ош шаарындагы тойканалардын биринде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова 30 жашын жана сахнага кадам таштаганына 10 жыл болгонун белгилеп чоң той өткөрдү. Мындан тышкары Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуровдун баш кошкондугуна быйыл 10 жыл болуптур. Бул туурасында Асан Мансуров жубайын куттуктап жатып айтты. Биздин үйлөнгөнүбүзгө быйыл 10 жыл болду. Самара буга чейин Кремльде, Ташкентте концерт койду. Мен Самараны Европага таанылышын каалайм деди ал. Ошондой эле Асан мырза Самара Каримованын туулган күнү бир аптага уланарын кошумчалады. Бүгүнкү кечеге келген айымдардын 70-80% мени сыйлап келишти. Тамашалап келген коноктордун саны көп болуп, орун жетпей калды. Буйруса Самаранын туулган күнү бир аптага уланат. Алыстан келгендерди, орун жетпей калгандарды үйдөн сыйлайбыз деди ал. Маалымат булагы, Арба чекит, KG. Актер Вайнер Каскадер Шумкар Бешаналиевдин учурда колу бошобой бир иштен экинчисине чуркап жүргөн кез экен. Жеке жашоосунду унутта калтырбаптыр. Жакшы жаңылыгы менен бөлүшүп, жакында үйлөнөм дейт. Кыскасы Шуманын жашоосундагы кызыктар ушул маекте. Шума салам, маекке чакырсак убактым аз деп калдыңыз. Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Салам, биринчиден үйдө маселе болуп жатат. Дегеним атам сырколоп, анын ден соолугу менен алек болуп жатабыз. Экинчиден, көбүнчө жардамалык ролик тартып, аны баракчама жүктөп иштеп калбадымбы? Ошого да бошобой жатам. Мындан тышкары өзүңүздөр билгендей, эки батыр тасмасына тартылбадымбы? Жакында тасма элдин сыноосуна коюлат, азыр ушул иштер менен да элекпиз.
Атаңыз тезирээк айыгып кетсин. Эки баатыр тасмасына кантип тартылып калганыңызды сурайын. Эки баатыр деген тасма тартып жатабыз. Эки баатырдын биринин ролуна сени ылайык көрдүк деп Руслан Байке бул тасмага башкы ролдордун бирине чакырып калды. Макул болдум. Элди патриоттулукка үндөгөн жакшы тасма жаралды. Кинону көргөндөн кийин элдин руху духу көтөрүлөт деп ишенем. Бул тасмада таптакыр башка образдамын деп жарыя кылдыңыз. Кандай образдасыз? Оба, тасмада образым такыр башка. Буга чейин жараткан образдарымдан айырмаланат. Мурдагыларга караганда кичине олуттуу жумушта иштеген олуттуу адаммын. Каратаны толук ачпай турайын. Калганы сыр болуп турсун. Макул, билишимче кесибиңиз боюнча режиссерсуз. Режиссер катары тасма тартуу оюңуз барбы? Тартып калсаңыз кандай тасма тартмаксыз? Кино тартам деген оюм бар. Буга чейин Перекупщик деген тасманын сценарийин жазууга жардам бергем. Ал кинонун идеясы да меники. Биз азыр команда болуп иштейбиз да. Биздин абирибиз шефибиз Азамат Исмаилов. Ошондуктан бирибиз идея айтсак, экинчибиз сценарий жазып, дагы башкасы режиссер болуп иштеп жатабыз. Мен режиссер катары драма тарткым келет. Буйруса ал да болот. Тамашоого келгенге чейин тартынчак, өзүмө ишенбеген жигит болчумун деп каласыз. Бул тепкичтен өткөн адам катары айтсаңыз, адам өзүнө болгон ишенимди жаратуу үчүн эмне кылыш керек экен? Өзүнө ишенгенди үйрөнүш керек. Жүрөгү менен сүйлөшүшү зарыл. Ушинтип жүрө беремби? Эмнеге уялчакмын? Колумдан келет го. Уялчактыкты жеңиш керек. Өзүмө ишениш керек деп өзүнө өзү күч бериш керек. Анда да Кудайдан сураныш кажет. Кудай жардам берет. Ойлоп көрсөк баарыбыз эле бирдейбиз да. Ошондуктан бири-бирибизди уялбашыбыз керек. Тартынчактык баарыбызда бар. Бирок аны айрымдар жеңип чыгат. Айрымдар ошо бойдон калат экен. Бир ишти жасоону жан дүйнөң каалап жатса, аракет кылышың керек. Бул тоскоолдуктан аттап өтүү сенин гана колуңда. Жашоодо бардык нерсенин дамын татып көрүш керек деп калышат. Сиз эч качан дамын тартпайм деген нерсе барбы? Ооба бар. Менин алкоголдук ичимдиктерди ичпеш керек, ден соолукка зыян келтирүүчү иштерди жасабаш керек деген принцибим бар. Чыгармачылыкта кандай бийиктикке жеткиңиз келет? Чыгармачыл адам канчалык бийиктикке чыкса да аздык кылат. Майкл Джексон эле кандай бийик ушту. Өмүрү өткөндө анын атактуулугу башкаларга орун бошотуп берди. Биз деле ошондой болобуз. Бизден кийин ордубузга башка таланттуулар келет. Москвада учурунда Тимотилер качан этчү эле. Азыр Моргенштерн алардын ордун басып калды. Ошол сыяктуу эле менин Эмилия Саналиевдин, Азамат Исмаиловдун ордуна деле жаштар келет. Ар адамдын өз долбоору бар. Артыбызда жакшы нерсе, жакшы адамдар калсын деп аракет кылып жатабыз. Мисалы, Джеки Чанды көрүп көп адам өстү, спортчу болду. Ошондой эле бизди көрүп да көп жаштар өсүп, үлгү алса экен дейбиз. Бир топ чет өлкөлөргө чыгып келдиңиз. Кайсы өлкө катуу таасир калтырды? Көп өлкөлөр таасир берди. Умрага да баргам. Жүрөгүмдө эң чоң таасир калтырган мени кичине болсо да оңдогон ошол зыярат болду. Чыгармачылык кризис болгон учур болобу? Андайда эмне кыласыз? Болот. Азыр андай кризис көп боло баштады. Канчадан бери тамаша жазып жүрөбүз. Бири экинчисине окшошуп калбасын деп көп ойлонобуз. Жашоодо да көп рол ойнойт экенбиз. Үйдө маселе болсо да башка жумуштарга жетишпей жатсаң, тамаша жаза албайсың. Же жөн эле тамаша жазгың келбеген учур болот. Андайда эл суранып жатат. Кой жазайын. Эл менин үчүн жакшы көрөт да, жалка болсом эле жакпай баштайм. Мээнет кылайын деп өзүмдү кыйнайм. Жеке жашоодо деле көп маселелер бар. Анын баарын элге айтып отурбайсың да. Эл бизди жыргап жашайт деп ойлошот. Андай эмес, кайгылуу күндөрүбүз да болот. Болбой эле тамаша жазабыз. Өзүмдү кыйнап тамаша жазууга туура келет. Жеке жашооңузда жаңылыктар барбы? Буйруса үйлөнөйүн деп жатам. Болочок жубайым менен кыз жигит катары сүйлөшүп жатканыбызга 1 ай болду. Мага ал кыз ыймандуулугу, чынчылдыгы, мени сыйлагандыгы жана сулуулугу менен жакты. Ата-энемди сыйлаган келин болот деп айта алам. Мага жагып тургандан кийин үйлөнөм деген чечимди тез эле кабыл алдым. Эркек деген чечкиндүү болуш керек да. Баары ойдогудой болсо быйыл баш кошолу деп турабыз. Сонун бактылуу болуңуздар, маегиңизге рахмат. Кыска жооптор. Эң кымбат буюмуңуз кайсы? Колумдагы телефон. Сизди тажаткан суроо. Күлдүрүп койчу. Сизге айтылган эң жагымдуу комплимент. Шумкардай бийиксиң. Мындан дагы бийик бол. Кандай адамдар кыжырыңызга тиет? Маданиятсыз, оозуна ээ боло албаган, керексиз суроолорду берген адамдар. Мушкер болсоңуз рингке кайсы атактуу менен чыкмаксыз? Аманда Нунес деп ойлогом. Күлүп, Макгрегор менен чыкмакмын. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.